Кушмантаңдын көрүүчүлөрү, азыр биз балык ууга кетип жаткан учурубуз. Балыкчылардын айтымында Алай жергесинде Көлдүк деген жер бар экен. Мен негизи маалыматым жок. Бир 80 километр жүрөт экенбиз. Андан кийин дагы бир таштак жол менен 7 километрге жакын дагы жүрүш керек экен. Азыр саат 5:58 болуптур. Ушул учурда балык уулоонун дагы бир сыры бул эртең менен кайырмак салуу экен. Эң биринчи алыс жолго аттанарда сөзсүз керектүү өлчөмдө унаага май куюп алат эмеспизби? Бирок май куюучу жайдан узабай мындай учурга туш болдук. Май куюучу жайдан бир аз өтпөй биздин унаа өчүп калды. Эмне себеп экенин биле элекпиз. Азыр унаа жүрдү. Ойноп Ислам барып келели. Бояка барбагандар арманда болуп калат болсун. Эң болу азыр өзүбүз үчүн азыктарды кабылдап албасак болбойт. Андыктан 1-2 чакырым жүргөндөн кийинки эң азыркы топтоо ачык болуп турган биринчи дүкөнгө токтодук. Азыр бул жерде бизге окшоп балык ууга кетип аткан дагы жаңы биздин балыкчылар кошулду. Дүкөндөн чыгып сапарыбызды уладык. Бул жерден биздин унаа эмнеге бузулуп жаткандыгы билинди. Алдыңкы чырактарды жандырган кезде биздин унаа өчүп калып жатыптыр. Демек, балыкчыларда эки жол бар. Арка кайтуу же унаанын чырагын өчүрүп, алдыны көздөй жүрүү. Албетте көп адамдар бул учурда кайтып унааны оңдотконго шашат. Бирок балыкчылар эмес. Биз алга карай кетип жаттык. Биз сапарыбызды улантабыз. Таң ата элек толугу менен көрүп турганыңыздардай биздин чырактар дагы эле жанбай бара жатат. Жолубузду андан ары уладык. Күндүн шоолалары көрүнө баштады, бирок чакырымдар бүтпөй келет. Гүлчөнүн кире беришине келдик. Буюрса дагы жол узактыгын айтып атышат. Андыктан көп убакытты өткөрбөй кайрадан батыраак жолго чыгышыбыз керек. Асфальт жол бүтүп таштак жолдор башталды. Темир тулпарыбыздын асты жапыс болгондуктан айдоочу арыктардан өтөрдө улам бизди түшүп туруубузду суранып жатты. Буюрса жетейин деп калдык. Мына жерде түшүп турганга туура келип атат. Бирок машинабыз бизди тарта албагандыктан мына мынтип жөө кетип атабыз. Караңыздар. Шопур кетти. Артынан биз ээрчип баратабыз. Канча километр жүрөбүз билбейм. Бул бар эмес. Жогоруга дээрлик жөө чыкканыбыз аз келгенсип, унаага да улам көтөрүлгөнгө жардам берип жаттык. Мына ушундай балык кармоо дагы оңой олтоң иш эмес экен. Бул жерде бир аз түтүп болгон үчүн арабаны түртүү дагы бир аз түшүк жаратууда. Бизди түтөк баскандай эле абанын басымы автоунаага да таасирин тийгизбей койбоду. Саат 9-га 8 мүнөт калган учур ал эми биздин унаа суусу кайнап жатат. Саат дегенде араң биз көздөгөн жерге жетип келдик. Мындай жаратылыштын сулуулугун көргөндө жолдогу кыйынчылык дароо унутулду да балык уулоого кириштик. Эч канча убакыт өтпөй мына бизге эң алгачкы ажалдуу балык жолукту.
жатканда убакыттын желде учканын байкабай калат экенсиң. Мен 5-6 жерге кайырмак салганга чейин эле кечкирди, бирок балык кармай албадым. Балык улоо эң эле биринчи сабыр кылууга үйрөтөт экен. Бир жерге кайырмак таштадыңбы, балык колго түшкөнгө чейин күтүү өтө маанилүү демек.